Кудайдан кейін Садырда азыр. Кашкар Жумшаев ачык эле Атамбаевдин көзүн тазала, көргөндөрдү свидетелдер кошот, жок кыл деп устный приказ бергенин билебиз. Бул бийлик ойлобосун. Биз Алмаз Шашеновичти өлтүрүп койсок эле меке Кыргызстанды кенен кесир тонойбуз депчи. Атамбаев вдруг өлүп калса, чүйжөн койбойт. Чүйдүн эли. Сооронбай Жээнбековдун кишилери экенин биз билебиз. Өлтүрүп, камап жок кылсаңар, бизден кийинки муунда Алактырып жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ошол өзүнүн өмүрүнө коркунуч чыгарып жаткандыгын, бирок ошол эле учурда бийликтин бул аракетин сындырбай турганын айтты да. Бул боюнча сиздин пикириңиз, деги эле көз карашыңыз кандай? Менин эле жалгыз пикир эмес бул. Бүткүл коомдун пикири. Мен айтып кетейин, мен Аламин районунан эмесмин, Ысхат районунан. Мен Алмазбек Атамбаевди не обязательно акча төлөтүп анан чыгарыш эмес. Күнөөсү болсо соттосун. Күнөөсү жок болсо анан түрмөдө кармай беребиз. Мына өткөндө жакында соту болду, эми жылаң айлак футболкачан сүйрөп келип эми. Анан эми сот решение чыгарып, принудительно алып келилди бай. Эми ооруп атса, врачтын кагазы болсо, мына азыр сот болуп атат, келип көрүп атабыз. Деми кыстыгып, ден соолугун начарлап, до конца отура албай, мына эки сотуна бардык. Экөөнү дең скорый менен алып кеттим. Бул эмне деген шумдук эми? Обязательно Сооронбай баштады эле балянын баарын. 24 жылдан бери досумду отуруп Сооронбайды президент кылды эле. Эң аягы эмне болуп турат? Суу күйүп атпайбы Сооронбай? Андан кийин эми Садыр эми өзү деле билет түрмөдө экенин экенин. Ошонун баарын билип туруп анан эми ушундайга барбай эле койсо болмок дейм. Ажоо болгон эми. Бул эми Кудайдан кейін Садырда азыр. Садырдан мурун Сооронбай эмес беле Кудайдан кейін. Андан мурун Сооронбайдан мурун Атамбаев беле Кудай. Эми баары деги чеги менен болуш керек. Анан эми өлтүрүп койсо бул бир гана бул власть өлтүрүп коет Атамбаевди. Карапайым эл эмне өлтүрөт аны? Түрмөдө камап отуруп өлтүрөт да. Эмне кылат? Ден соолугу начарлап калды, возрастка да келди. Азыр да мына кечээ мурдайын сотунда айтып атат. Жанакы өкмөт журналисттери кесип салбаса, мен Садыр иниме кайрылдым, Садыр иниме көп жардам берет элем деп мисалы. Анан эми муну алып барып өлтүрүш керекпи? Жылганды өлтүрсөң деле жалко да. Бакан өлтүрсөң да. Бул киши де мурунку хан бул киши. Атамбаев убагында 6 жыл иштеди достойно. Мына анда мурунку кийинки президент эмне болду мына? Октябрь да билбейм. Атамбаев ошо энди 6 октябрда бар ызы чуу салса, Атамбаев президент болуп калбайт беле, басып алып. Ана Атамбаев өзүнүн охранасы атты. Эми ошол охранасы атса да кармап келбейби? Могулайчы. Элена МВД бар, ГКМБ бар, кармап келип сотто койбай. Мына могу аткан экен деп. Атамбаев телохранитель экен деп. Анан эми Кудай ырбы дейм, тиги атты, бул атты, бул эми детский сат эмес да эле. Билбейм мен. Атамбаев вдруг өлүп калса, чүйжөн койбойт. Чүйдүн эли. Мен да 7 апрелге катышкам. Мына ошо Атабейитке келип Куран окутуп атам. Эл менен келип. Мен Ысхат районунан 3 бала өлгөн. Аякка да барган мен. Жардам да берген мен. Анан эми 7 апрелге калыш керек деп. Бакиевди эмнеге айдап чыктык? Эмнеге революция кылдык? Акаевди айдадык, Бакиевди айдадык. Эми жөн эле турбайбыз. Сотко келип мыйзам ченемде туруп атабыз. Кой. Уят. Мыйзам деген бар. Жаңы конституция бар. Анан эми жаңы конституцияда обязательно футболкасын Атамбаев түрмөдөн сүйрөп келиш керек эми сотко. Келдисине келет дейм ал. Ооруп атса, анан Батукаев соттогондо деле Атамбаев жок эле соттоп койбоду. Ошондо эле соттоп койбой. Ошончолук эле кыйын болуп, грамотный болсо. Барсаң эле сотко барсаң бир проблема. Милицияң чогулуп алып келип киргизбейт. ГКМБ арасында. Кудай ырбы. Анан кичинекей комнатага камап коет. Энден Атамбаев эмес, биз дем ала албай атабыз. Жашыраак. Атамбаевдин өмүрү коркунучта. Эгерде ушу власть азыркы бийлик ушундай эле атса, анда эмеси абайлаш керек. Өзү да возрастка келип калды. Анан Атамбаевди өлтүргөндөр эмне? Азыркы бийликке пайдасы тиеби? Алардын максаты эмне болушу мүмкүн? Максаты эмне? Өлтүрүп тырыш керек да. Бул болсо үйүнө чыгарып койбой, кел деген алдында келет. Кет деген алдында кетет. Бул кишилер 67-де мына. Быйыл сентябрда 67-ге чыгабы? 66-га чыгат.
Болду дейм, анчалык кыйнап зачем эми? Баягы үйдө үрбөгөн итти тепкилей берсең кабанак болот дейт. Кичин эмес. Мурунку президент эмес. Ошо мен айтарым. Алмазбек Атамбаев азыркы учурда бул деген ошо Кыргызстандагы баягы аябай тамырлаш түптөлүп алган 5 кландын ошого каршы турган единственный лидер да болчу эл үчүн. Ал кландарды болсо баарыбыз билебиз. Ал тиги жана Сооронбай Жээнбеков, Курманбек Бакиев, Акаев, азыркы бийликте отургандар да ошо кландардын ичине кирет. Мунун Алмаз Шашеновичтин айткан сөзү баягы жөнү бар да. Себеп дегенде бул 2019-жылы Кой Таш окуясы болду го. Ошол моментте дагы бул жерде Алмазбек Атамбаевди тирүү алып келүү эмес, өлтүрүү буйлугу болгон ал жерде. Курсан Асанов жашырып айтпай атпайбы? Анын эң жакын кишилерине мен СИЗОдо отурганда, жолугуп калып ошондон сураганда, ошол киши айтты эле да, менин шефим барган үчүн сенин шефиң тирүү калды деп. Кандайча десем, Кашкар Жумшаналиев ачык эле Атамбаевдин көзүн тазала, көргөндөрдү свидетелдер кошо жок кыл деп устный приказ бергенибизди билебиз. Бул бир баягы биринчисинде папка жасаган өлтүргөнгө. Экинчиси пандемия учурунда коронавирус болуп аткан моментте жогорку соттун чечими чыккан. Кыргыз Республиканча соттук иштер каралбасын, убактылуу токтотулсун деп. Ошол учурда дагы булар Алмаз Шаршеновичке деген коронавирус оорусун жугузганга аракет кылып, пандемияда бүт жерде блокпосттор жабык турган моментте Кой Таш окуясы боюнча иш каралып, Атамбаевди кайра СИЗОдон алып келип, оору жугузганга аракет кылышкан. Анын себебинен бир прокурору жана жабырлаачынын адвокаты ошол коронавирус оорусу жугуп өлгөндөн кийин токтогон. Бул экинчи попыткасы. Үчүнчү попыткасы 9-октябрда тынчтык митингине чыкканда вооруженный эле нападение болгон. Мунун баары интернетте жүрдү. Аны ала калды дагы азыркы президент дагы маалыматты тактабай туруп өзүнүн телехранительдерине өзү нападение кылдырткан деген ушакты карап жүрдү. Ал жерде чын-чынында Сооронбай Жээнбековдун кишилери экенин биз билебиз. Бул ал жерде уже 4-чү попытка болот. Мунусунда болсо 47-ни жаап Алмаз Шашеновичти азыр деген данный момент 31-чи колонияга туберкулездор отурган жака алып барган болчу. Оору жугузуп, анын үстүнө мун жанакы сот иштерин деген күнүгө кылып, баягы ал жерде адамды, камалган адам катары мен билем, сотко барып келүү бул адамдын ден соолугуна, моралдык жактан дагы ден соолугуна да өтө терс таасирлерин тийгизет. Истощение кылып, муну морально чарчатып, давлениясын көтөрүп, жүрөк оорулуу кишинин жүрөгүнүн оорусун тездетип туруп, өлтүргөнгө аракет жасап атышат булар чын-чында. Анткени Атамбаев ошолор үчүн жана азыркы бийлик үчүн дагы өтө коркунуч туудурган инсан. Сөзүндө негизинде бул ойдон чыгарылган нерсе эмес. Ошондо бул абакта башка абакка которуу менен туберкулез оорусун жүргүзүп атпайсызбы? Ошондо дагы максаты акыр алып барып өлтүрүү болуп. Ооба, түрмөдөн чыгарбоо. Бул Алмаз Шашенович өзү деле айтып атпайбы? Бир 66-га чыгат быйыл. 66 жашында 11 жыл 2 ай срок берүү деген, бул деген өмүр бою эркинен ажыратуу деген сөзгө барабар деп өзү айтып атпайбы? Бул сөздүн эле маңызы өтө түшүнүктүү болуп турат да. Себеп дегенде 66 жаштагы жүрөгү ооруган киши уже бул карыган аксакал киши да. Дагы 11 жыл жашайбы, жашабайбы? Вопрос ошондо да. Анан мындай мамиле менен 11 жылга жетпей да калышы мүмкүн да. Мындай алганда Алмазбек Атамбаевди өмүр бою эркинен ажыратып салды деп эсептесе болот. Алардын максаты өлтүрүү болуп атпайсызбы? Өлтүрүүнүн максаты эмне болушу мүмкүн? Бийлик колуна тийген бийликти чыгарбаш керек. Бийликте отуруш керек, каалаганын кылыш керек. Ошондо аракеттер сиздин пикириңизде бул бийлик тарабынан түзөтүлүп болот дейсизби? Сөзсүз. Бул мунун артында бийлик турбаса, жөнөкөй катардагы жоокерлердин духу да жетпейт андай кадамдарга барганга. Жана тиги кар жааган күнү жылаңайлак алып чыгып эмеге коюп, кардын үстүнө коюп, футболкачан жука кийинтип алып сүйрөп чыгуу деген экс-президент муну түрмөнүн ичинде отургандар сыйлайт бул адамды даже. Срок алып кеткендерчи. Анан мындай кадамдарга жогору жактан аркасында таянычы бар, ишенгени бар киши болмойын,
астыңкы полкадагы кишилер мындай кадамга эч качан барбайт, эч ким духу да жетпейт. Даже менин оюмча ошол 47 колониянын начальниги да ошондой кадамга барбайт. Чыны менен өмүрүнө азыр коркунуч жаралып атат. Азыркы күндө абакта жатып ооруп аткан абалында укук коргоо органдары тарабынан көрсөтүлгөн мамилеси бул бизди түздөн түз ошо өмүрүнө коркунуч жаралгандын белгиси болуп саналат деп эсептейбиз. Андан тышкары ооруп аткан кишини больницага жаткызбай кайра эле ошо түрмөдө кармап атканы дагы бул өз өмүрүнө коркунуч жараткандын экинчи белгиси деп эсептейбиз да. Элдин көпчүлүгү бүгүнкү күнү келип апрель баатырларына Куран түшүрүп кабылларын өздөрүнүн баталарын берген кишилердин баары Алмаз Шаршеничке боштондук деген лозунг менен бүгүн баары батасын берип элдер кетишти. Элдин талабын, элдин оюн укпаган бийликке мен айтат элем, бунун арты эч качан жакшылыкка алып келбейт. Алмаз Шаршеничтин өмүрүнө коркунуч жаратылып жатканы бул дагы кыргыз элине чыкынчы кылгандык деп эсептейбиз да. Ал киши эч качан сынбаган, өзүн эч качан жанагындай суицидке тияка бияка барбаган адам. Ал эрки күчтүү. Ал только эле бийликтин бир сценарий же болсо бир нерсеси менен гана болбосо, ал өзү эч качан ооруп калып же тигиндей эмне болгон болбосо эле эмеге барбайт. Аны ачык айтыш керек. Себеп биз көрүп атпайбызбы? Муну азыр атайын сындырыш үчүн тетиги суукта жыга жакка чейин алып келип, шылдың кылып, анан кийин ооруп атам деген кагасы болгон күндө дагы кайра эле сотко алып келип, анан жанагы ысык күндүн ысыгына карабай, клеткадан чыгарбай, ошондой кылып кармап издевательство этип атканын биз көрүп атабыз. Анан сот болгондо дагы мындай ачык болбой, эптеп эле баягы сыртка эмелерге көрсөтмүш болуп, элге жетпей атат. Ошол нерселерди баары тең мындай элге жете тургандай кылып туруп ачык сот кылса, ошол жерден анан ал өзүнүн күнөө эмесин ушул жактан айтып берет эле. Менин оюм ошондой да. Жакындары эле эмес, жалпы кыргыз эли бир акылы тунук адамдар муну билип көрүп эле турат. Анткени жөнөкөй адамга дагы бул саясаттан алыс эле жөнөкөй адамга деле белгилүү болуп турат. Анын Алмаз Шаршенич Атамбаевдин өмүрүнө коркунуч келип атканычы, чынында бул бийликтин алсыздыгы, анан бул Алмаз Шаршенич Атамбаевди бул орусча айтканда физикалык жок кылыш керек болуп атат да, физически жок кылып, өлтүрүү эле максаты болуп атат, чынын айтканда. Азыр жалпы мен мисалы жөнөкөй жаран катары жалпы Кыргызстандын эли көпчүлүгү элдин калың катмары ошо аябай Алмаз Шаршеничтин өмүрүнө мындай сарсана болуп карап турушат да. Азыр бул бийлик ойлобосун, биз Алмаз Шаршеничти өлтүрүп койсок эле меки Кыргызстанды кенен кесир тонойбуз депчи. Эч ким тоскоолдук кылып, тескерисинче бул бийлик Алмаз Шаршеничтин өмүрүн тилесин. Керек болсо ошонун ден соолугуна кам көрсүн. Анткени Алмаз Шаршенич мына бизге окшогон жаштарды кармап турат. Мыйзамдан чыкпагыла, эме кылбагыла депчи. Мыйзамдын негизинде болгула, мыйзамдан чыкпагыла деп. Бизге окшогон жаштар, далай жаштар азыркы бийликти астын үстүн кылып койгонго кудурети да жетет, бүгүнкү эл бышып да жетет ошого. Анткени бүгүнкү бийлик өзү ушул коомго азыркы кырдаалды, саясий, экономикалык жана баардык жактан кризисти азыркы бийлик өзү ушул такап алып келди да. Азыркы Кыргызстандагы саясий кризис, бул экономикалык кризисти айтпай эле коеюн. Саясий кризисти алганда бийлик туңгуйга такалды. Бийликтин бир жылдан ашык айтып аткан калыптарына эл тоюп бүттү. Эл ишенбей калды. Керек болсо жөнөкөй карапайым эл эмес, өздөрүнүн жанындагы колдоп жүргөн колдоочулары ишенбей калды. Мына алар да колдоочулар да күндөн күнгө сааттан саатка азайып жатат. Алмаз Шаршенич Атамбаев бул азыр ошол бийликке, азыркы бийликке ошол жалгыз коркунуч алып келип аткан ошол эле киши болуп атат да.
чынын айтканда. Бул бийликке азыр мен ошол жаштардын атынан кайрылып кетет элем. Камаса камасын. 6 миллион элди камап да бүтпөйсүңөр. Өлтүрүп да бүтпөйсүңөр. Кыргызда жакшы макал бар. Түгөнгөн сайын түтөгөн деген. Түгөнгөн сайын түтөгөн кыргызым деп жакшы сөз бар. Ошондо айтат. Алмаз Шашеновичти бүгүн өлтүрүп жок кылам десеңер жаңылышасыңар. Анда силердин азыркы өткөндө мактанып эски аянтка алып чыгып аткан брондолгон машинелериңер эмес, танкаларыңарда менен да бийликти бийлигиңерди сактай албай каласыңар. Ошон үчүн бака эсиң бар детеңди жый деп бүгүн менин азыркы ушул сөздү ачык айтып атканым үчүн жөнөкөй жаран катары өлтүрүп камап жок кылсаңар, бизден кийинки муун да мына мен 30-тан ашып калдым, бизден кийинки муун дагы чыгып келатат. Уже чыкталар дагы даяр. Ошон үчүн силер эч качан кыргызды талкалап өлтүрүп бүтпөйсүңөр. Улам лидерлер чыга берет, улам кийинки муун чыга берет. Ошон үчүн силер азыр да болсо кеч эмес бийлигиңерди уже алып кете албасыңарды баардыгы көрүп турат. Жөн эле мыйзам чегинде, мыйзамдык талаага түшүп, Алмаз Шашеновичти эркиндикке актап жөн эле чыгаруунун, үй камагына чыгаруунун кереги жок. Актап чыгарып, анан өзүңөрдү тарыхтын алдында болсо да кичине болсо дагы мындай түздөйсүңөр да. Менин оюмча бул бийлик албетте ал нерсеге кадамга бара албайт. Лондон жана Минск шаарында отурат кожоюндары да. Ошол кожоюндары кандай айтса, ошондой кылып берет. Ошон үчүн бул кожоюндардын сөзүнөн чыкпаган бийлик бул көпкө узабайт. Эртеби кечпи, бүгүнбү эртеңби силер баары бир кетесиңер. Биз калабыз. Бизден керек болсо океандын ар жагында блогерлерди айтып атат. Америкалык бир блогер айткан. Кыргыздын жаштарынын келечеги бар, кыргыздын азыркы бийлигинин келечеги жок депчи. Анысы кандай? Ал океандын ар жагында жатып алып эле биякты талдап, анализдеп айтып атат да. Анткени бул кыргыздын жаштарынын, кыргыздын биздин жарандык коомдун активдүүлүгүн жана аң сезиминин өскөндүүлүгүн, саясий жактан бышкандуулугун билип көрүп, ошондой жыйынтык чыгарып атат да. Ошон үчүн жалпы кыргыз элиме кайрылып кетет элем. Бүгүн биз мамлекеттүүлүктү, мамлекет катары сактайлык десек, баарыбыз жапа-тырмак биригип, бир муштум болуп, кыргыз мамлекеттүүлүгүн сактап калыш керек. Бул бийликтен талап кылыш керек. Бул бийлик кетет. Коркуунун кажети жок да.